Адам болуп жаратылган соң сыноо иретинде Аллах Таалам периштелик сыпат, мындайча айтканда ыйманга ээрчип баш ийүү жана жаныбардык, жырткыч жаныбарлык сыпатты кошо берген да, мындайча айтканда адамдын дене кумарын козготкон дене шахваты, кумары. Адам канчалык ыйманга ээрчип, акыйкатты таанып, ага эргешип, шариятка шай колдон келишинче, Кудайдын айткандарын колдон келишинче аткарып таза жүрө турган болсо, аң сезимин таза кармап, ыйманын күнөөлөрү менен кыйнабай, өзүн денесин булгабай жакшынакай жүрө турган болсо, ал ошончолук өзүнө жакшы. А бул жерде дене кумарынан мүчөлөрдү дагы орозо сактап берет деп атат. Экинчиси ошол мына дене кумары. Жаныбарлык, жырткычтык сыпат адамга сыноо катары берилген. Ар бир адам ошол нерсени жеңиш керек болот. Кур'ан-ы Каримде де бекеринен "Кад афлаха ман заккаха ва кад хаба ман дассаха" деп баса белгилеген эмес. Адам ошол денесиндеги жырткычтык, мындай жаман сыпаттардан арылып, дене кумарына жетеленип, аны үчүн баардык нерсени курбан кыла турган даражага жетпеш керек. Адам ошол акыл эсин калчап туура, ыйманы менен кеңешип, жакшынакай өмүр сүрүш керек да, шариятка ылайык колдон келишинче. Бул жерде ошо дене кумарларынан, дене кумарынын, шахватынын кулдугуна айлануудан сактап турат дейт. Адам алакандай намысына ээ боло албаса, дене кумарына жетелене турган болсо, эмне деген байлыгын чачат, эмне деген ар намысына шек келтирет, аброюн төгөт, кадыр баркын жери менен жексен кылат. Мындайча айтканда, акылы жок жаныбарлардан дагы төмөн даражага түшүп кетет. Анткени биз жаныбарлар ааламында жамандыктан Аллахым өзү сактасын, эркек менен эркек, аял менен аял жүрүп кеткенинен эч качан күбө болгон эмес. Бирок адам баласы ушу биз сөз кылып аткан орозо баардык такыбачылыктын баскычтарын камсыздап берет. Биринчиси денедеги ден соолукту жабырлаткан оорулардан, экинчи адамдын дене мүчөсү болгон шахваттардын, дене кумарынын курбанчылыгын айлануусунан сактайт деп атабыз.